Эсептөө палатасынын кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда Айыл чарба министрлигинде анын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүндө 2021-2022 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары тууралуу отчеттор каралган. Андагы жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча жалпы 472 миллион 357 миң сомдук каржылык тартип бузуулар жана кемчиликтер аныкталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондуна сатылып алынган айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнүнүн жана жер семирткичтердин 2022-2023 жылдары керектөөчүлөргө сатылышына жана таратылышына отурлама аудиттин жыйынтыгында аныкталган сумма жоготуулар боюнча маалыматтар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлөт. Бүгүн эсептөө палатасынын кеңеши болду. Кеңеште Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин 2021-2022 жылдагы бюджеттик каражаттардын пайдаланышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы каралып, ал жыйынтыктын жыйынтыгы боюнча 659 миллион сомдук жалпы каржылык тартип бузуулар аныкталган. Ал тартип бузуулардын 397 миллион сомдук туура эмес пайдаланган бюджеттик каражаттардын укуктук баа берүү үчүн укук органдарына жөнөтүлдү. 12 иш, 12 факты боюнча. Анын 5 аудиттордун учуруна жөнөтүлгөн, 7 болсо азыр кеңештин чечими менен жөнөтүлдү. Бул жерден эң негизги дагы айтып кете турган нерсе биздин сунушубуз ушул Айыл чарба министрлигинде көптөгөн кредиттер, гранттар келип турат. Ошол кредит гранттардын эффективдүү, натыйжалуу пайдаланыш үчүн пайдаланышына көптөгөн күмөндөрүбүз бар да. Эффективдүү пайдаланбай атабыз. Анткени бул Айыл чарба министрлигинде ошонун баарын координация кыла турган ГРИП жок да. ГРИП дегенибиз бул группа реализация инвестициондук проекттер дегенчи. Ошол бир чоң группа болуш керек. Ошол группа баарын тең башын бириктирип, ошол бүтүп аткан, жүргүзүп аткан проект менен жүргүзүп аткан иштерди көзөмөлдөп туруш керек жана аны анализдеп, эффективдүү пайдаланды, кайда пайдаланып атат, эмнеге пайдаланып атат дегендей кылып, ошондой бир чоң сунуш киргиздик. Ошол ГРИПти түзүү боюнча кабинет министрлер кабинетине жана министрликтин өзүнө ошондой ГРИПти түзүү боюнча бул чоң эффект берет эле. Айыл чарба министрлигинде 25тен ашык проект бар. Дүйнөлүк банктан, Ислам банкынан жана башка донорлордон келген кредиттер бар. Ошол кредиттердин эффективдүү пайдаланышы бизди күмөн санатат. Ал боюнча эч ким жооп бере албайт экен Минсельхоздон. Кайсы проект каякта экенин да билишпейт экен. Эмне иш кылып атканын да иши жок. Анан бир эле пример, бир эле мисал. Мисалы үчүн ассоциация водопользователь, суу пайдалануучулардын ассоциациясына көптөгөн каражаттар кеткен. Ошол каражаттардын суу чарба каражаттардын 25%-ин, акчалай кеткен каражаттын 25%-ин кайра республикалык бюджетке суу пайдалануучулар ассоциациясы кредит алгандар кайтарып бериш керек да 25%-ин. Ал эми техникалык кредиттин 50%-ин да кайтарыш керек. Бүгүнкү күнгө кайтарылбай турган сумма 310 миллион сом. Мунун аркасына түшүп изилдеген, төгүп бер деген структура жок. Азыр МИФИНге тапшырма берип атабыз. Эми канчалык деңгээлде алар өндүрөт, ал белгисиз болуп атат да. Минсельхоздо аны менен алек боло турган эч кандай структура жок. Ошол себептүү ошол ГРИПтин түзүлүшү бул актуалдуу маселе деп ойлойм.